Кадамжай районунун аймагында жазгы талаа иштери кызуу жүрүп жатат. Алсак Бирлик айыл аймагында азыркы учурда өзгөчө кырдаалга карабастан жазгы эгиндерди себүү, жашылча жемиштерди отургузуу, багбанчылык иштери кызуу уланууда. Бирлик айыл өкмөтүндө 420 гектар жер аянтына кылкандуу дан эгиндерин эгүү пландаштырылган. Анын 340 гектарына күздүк себилген. Азыркы учурда калган 40 гектар жер аянтына жаздык өрөөн себилүүдө. Мындан сырткары азык-түлүк коопсуздугунун алдын алуу максатында дагы кошумча 40 гектар жерге жаздык кылкандуу дан эгиндери эгилген. Техникаларга жана күйүүчү майлоочу майларга, дан эгиндеринин уруктарына, жер семирткичтерге болгон муктаждык жок. Ушул Кадамжай районуна караштуу Бирлик айыл өкмөтүндө бүгүнгү карантин акыбалына, карантин мезгилине карабай, элибизде ушу толугу менен жазгы талаа иштери толугу менен жүрүп жатат. Негизинен биздин айыл өкмөтүндө кылкандуу дан эгиндер эгилет, арпа, будай. Анан сырткары картошка, сабиз эң негизги эгиндер биздин дыйканчылыктар ушулар болуп эсептелет. Анан бизде бүгүнкү күндө дагы ушул багбанчылыкка дагы өтө жакшы көңүл бурулуп, багбанчылык тарапта дагы жакшы иштер жүрүп жатат. Трактор, комбайн, башка бир чиркек иштер, башка тиешелүү айыл чарба шаймандары жетишерлик, толугу менен элдерди камсызбогон. ГСМ, солярка, башка мындай күйүүчү майлоочу каражаттар дагы жетишерлик болуп атат. Нарк туруктуу, мурдагыдай эле тыштык жери жок. Ал эми жер семирткичтер боюнча дагы элибизде ушул буга чейин эле толугу менен ошол жер семирткичтерди сурап аткандар, башка болуп аткандар болуп атат, бирок бул боюнча тартыштык жок. Бирлик айыл аймагында 13.800дөн ашуун калк жашайт. Жергиликтүү тургундардын басымдуу бөлүгү дыйканчылык кылышат. Учурда дыйкандар кыштын камын жазда көрүп, картошка, сабиздерди эгип жатышат. Бул аймактын өндүрүлгөн түшүмдөрү экспортко да чыгарылат. Бүгүнкү күнгө 15 гектар гана эгилди. Кудай кааласа мына эми эгүү башталып атат. Шартыбызга, биздин аба ырайыбызга шартка жараша эми эгилет. Ал эми жашылча сабиз 345 гектар пландаштырганбыз. 345 гектардан 150 гектары бүгүнкү күндө эгилип, калгандагы эгүү иштери жүрүп жатат. Ал эми картошкада мына биздин Бирлик айыл өкмөтүндө негизги ошол биздин райондо эң ошо картошка өндүрүү болуп эсептелет дагы. Жалпы айыл өкмөтүндө 2000 тоннага чейин картошка өндүрүлөт. Ал эми сабиз дагы ошол деңгээлде эле өндүрүлөт. Сабизди дагы биздин негизги кардарларыбыз ошол өзүнүн областтын калкы, Ош областынын калкыга дагы ушу сабиз менен камсыз кылабыз. Анан Өзбекстан Республикасына дагы жеткирип, экспорт кылып, ушу биздин сабизди сатып турабыз. Бирлик айыл аймагында Ак Тилек кичи ишканасы 1992 жылдан бери талаа жумуштарына керектүү техникалар менен калкты тейлеп иштеп келе жатат. Өлкө аймагында түзүлгөн кырдаал алардын ишине терс таасирин тийгизген жок. Тескерисинче, жылдагыга караганда эгин көп эгилгендиктен учурда эрте жыйноо камын көрүп, оруп жыйноочу техникаларды оңдоп түзөө аракетинде. Жалпы дүйнө жүзү боюнча эпидемия каптап ушу кыйынчылык болуп аткан маалда мына эл ушунун эмесине туура түшүнүп, азыр быйылкы жылдага караганда бир топ эгин-тигин эгилиши көбүрөөк болуп атат биздин аймакта. Калган жагында да ушундай эле окшойт менимче. Ошондуктан биз дагы быйыл ремонтту эртерээк баштадык. Мына комбайндардын запастык бөлүктөрүнү мындай даярдап койгон элек, эми мындай бизде бир аз кечирээк башталчу эле. Быйыл эртерээк баштап, эгин-тигинди жыйып алайлы деген нерседе иштерди кылып атабыз ушу күндө. Budayda arpanın makanatlarını tartı beremin. Evlerge şu 1,5 somdan tartam kilasını. Аталган аймакта учурдагы оор кырдаалда ун азыктарына болгон муктаждык болбойт. Анткени алар өздөрү өндүргөн буудай жүгөрүлөрдү тегирменге тарттырып пайдаланышат. Былтыр дагы жакшы эле келген экен. Ona budaylar kelip turadi, 2-3 günde çoğulğanı tartı verip turarım. Şu yer kıynalmasın deyip жүрgüzüp, kolumdan kegenince özümden dağı hülüşüm var. Şol işlerde de boş olan gündörü şu ellerdikini tartıp ellerge kızmat kılıp atar. Жазгы талаа жумуштары суу менен камсыздалганда гана мол түшүм берет. Буга ылайык суга суу берүү маселеси да бул аймакта колго алынган. Учурда 23 гектар жер сугарылуусу керек. Биргелешкен аракеттердин натыйжасы менен атайын суу чыгарылган. Жаз мезгили келип, бүгүнкү күндө эртең сугат маселелери элге сугат суу бериле баштайт. Ошого бүгүнкү күндө
бүгүнкү күндөгү биздин скважинабыз толугу менен ишке кирип даяр болуп сууга суу менен камсыз кылуу үчүн даяр болуп турат. Жалпы бул скважинаны чыгарганга айыл өкмөт эсебинен 200 000 сом салым кылганбыз. Ал эми Ассалам кайрымдуулук фонду 700 000 сом салым кылды. Калган суммасыны ошо Сур айылынын эли, жаштары, şu демилгечи топтор уюшуп, акчаны чогултуп, ушундай жакшы иштер болуп, бүгүнкү күндө жакшы бир ийгиликтин үстүндө турган мезгилибиз. Eldi salımı 1 milyon 500 bin eldi salımı boldu. Kalanını hükümet төлödü. Adıkan fond төлödü. Başka konkurslar төлödü da uşu suudu çıkardık. Кадамжай районунун аймагындагы өзгөчө кырдаалдан улам коюлган посттор жазгы талаа иштерине тоскоол болгон жок. Аталган райондун бардык аймактарында жазгы эгип тигүү жумуштары кызуу улантылууда. Каныша Яшимова, Ислам Толубаев, Алтын бешик жаңылыктары.